Bir dakika hiç yok acaba. Hiç kim dakika tutulmasın. Görüyoruz. Sonundan görüyoruz. Pasportun şöyle atar. Çok balanın uyda turandı. Yok bizge çiğgelmiş. Бүгін мына этникалық қырғыздарға көмек ретінде шығарып жатқан жаңы мыйзам долбоорубузду эл менен акылдашуу максатында ушу Сокулук районунун бир топ айылдарына келдик. Тактап айтканда мына этникалық кыргыздарга байланыштуу мыйзам долбоорун биз бир топ кесиптештерибиз менен сунуштап жатабыз. Анда ушул этникалық кыргыздар келип кайрылман статусун алууда, документтерди алууда бир топ азыр татаал жагдайлар бар. Ошону жеңилдетүү максатында мына санариптештирүү деп атабыз. Нике, күбөлүк жана башка документтерди паспорт талап кылууда бир топ кыйынчылыктарга дуушар болушат. Ошону биз азыр ушул мыйзам долбоору менен бир топ жеңилдиктерди сунуштап жатабыз. Эми азыр Кыргызстанда мына эксперттердин айтымында расмий эмес маалыматтарга караганда 10 миңден ашуун биздин этникалык кыргыздар ушул өзүнүн мындай документтери жок. Демек документтери жок болгондон кийин, паспорту жок болгондон кийин мына медициналык жардам ала алышпайт, билим алууда бир канча көйгөйлөр болот. Юридикалык жактан мындай бир колдоого муктаж болгон учурда дагы ошол документи жоктугунун айынан бир топ кыйынчылыктарга дуушар болуп атышат. Биз ошон үчүн кайрылман статусун алууда бир топ жеңилдиктерди түзүп берип жатабыз. Ошондой эле мына жанагындай нике, күбөлүк же өздүгүн тактоочу жанагындай акттар ал жакка бар, бул жакка бар, анан справка алып кел деген сыяктуу бир топ татаалдашкан маселелер абдан көп. Ошон үчүн биз этникалык кыргыздарды ушундай бир санариптештирүү доорунда азапка салбастан көп жагынан жеңилдик беришибиз керек. Ушундай эл бир канча көйгөйлөрдү айтты. Аны биз ушул буюрса парламентте көтөрүп, бул мыйзам долбоорун кабыл алып, этникалык кыргыздарга мүмкүн болушунча ушул ата конушуна, ата журтуна келген биздин мекендештердин шартын жакшыртуу, турмуш шартын, ошондой эле жанагындай ар кандай документтерди чогултууда мындай азапка түйшүккө салбай тургандай жагдай түзүп берүүгө аракет кылабыз.